Эми бала менен эч кимди сынабасын экен, мынтип коробка көтөрүп чыгып калам деп эч ойлободум эле. Алла тааланын берген сыноосу экен. Личейнага 2 миллион 900 000 доллар керек болуп атат. Азыркы учурда ошо 2 миллиону чогулуп калды. Кээде караганга эч ким жок болгондуктан баламды дагы ушинтип алып чыгып атабыз. Келинчегим экөөбүз аракет кылып атабыз азыр. Ошо волонтерлерди деле чакыра кетет элем. Колуңуздардан келгенден жардам бере кетиңиздерди суранат элем чоңдон чоң. Азыр баламды бир коробка көтөрүп уялып же намыстанган жокмун. Менин ниетим азыр ушу балам эле жакшы болуп кетсин деген үмүттө болуп турам азыр мен. Алла таалама ишенем, балам жакшы болуп кетет деген. Мен буга чейин Россия жергесине барып мигрант болуп иштейт элек. Азыркы учурда ушу айылда болуп атабыз. Мына Жалал Абад, Ош, Кара Сууга чыгып атабыз. Мына баламдын сборун эртерээк жабып кетелик деп. Азыр иштебей эле ушу баламдын ден соолугун карап үйдө эле болуп атабыз, сборубузду жүргүзүп. Биз көбүнчө ушу Ошто, немеде Учкун Малбазарда жүрөбүз, Өзгөндө, Кара Сууда болуп атабыз, көбүнчө ушул жерлерде элечи. Анан алыскы базарларга чыга элекпиз. Адам алиги волонтер команда жок болгондуктан ушу жакын жерге эле чыгып атабыз азыр. Ушу сборубуз канчалык эрте жабылса сразу эле барып үпөл алат элек. Убакыт өткөн сайын оорубуз да күчөп, өзүнүн дозасын ача берет экен. Азыркы учурда 2 миллион 900 000 доллар керек болуп атат. 2 миллиону чогулуп калды. Эми бала менен эч кимди сынабасын экен. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Өзгөн району Ирус деген айылынан болом. 1996 жылы болом. Буга чейин биз ошо Россияда иштеп жүргөнбүз, как мигрант катары үй салабыз, жай салабыз деп. Анан балабыз өтө сейрек кездешүүчү ооруга чалдыгып калып, азыр балабызды айыктырабыз деп жүрөбүз. Балам азыркы учурда 8 жашта, эң чоң балам болот. Будан кийин карындашы, ал карындашы азыркы учурда үйдө. Биз ошо балабызды айыктырабыз деп колубуздан келишинче аракет кылып жүрөбүз. Ошого сиздерден суранар элем, кайдыгер карабай жардам бере кетиңиздер. Ал оорунун аты миодистрофия Дюшена. Аны сакайдырыш үчүн 2 миллион 900 000 доллар керек экен. Дубайда гана лечение кылат экен. Ошого сиздерден суранарым, кайдыгер карабай бизге жардам бере кетиңиздерди суранам. Ооба, сиз балгача айтып берсеңиз, бул оору кантип башталып калды, качан башталды, кантип байкалды? Бул оору ошо мен балам кадимкидей эле төрөлүп, 1-классты аяктап, достору менен ойноп, күлүп, басып эле жүрчү эле. Бул оору анан секин билине экен да. Мына тамырларды кысып, уже чоңойгон сайын баланын тамырларын кысып, алсыздандырып коет экен. Ошого азыркы учурда балам отуруп турушу кыйын, бир адамдын көз карамагында болуп калды. Уктап туруп айтат мага, ата дейт, саар менен туруп. Эмне болду балам десем, досторум менен чуркап 1-орунду алдым ата дейт. Мындай орунду эч кимге кааламайм, даже душманыма дагы. Аллах таалам ушу балама шыпасын берип кетсин. Ошо жардам бере кетиңиздерди суранам. Өзүн аябай ошо досторунун арасында өзүнү билгизбей, мындай досторунан кем кылбай аракет кылып ойноп жүрөт азыркы учурда. Аларды көрүп алып мен жүрөгүм сызылат. Балам жакшы болуп кетсин. Негизи бул ооруну укканда кандай кабыл алдыңыздар? Кандай болду? Ооруну укканда биз ишенбей жакшы эле жүрдүк. Интернеттерден карасак чындап эле ошондой экен. Миодистрофия Дюшена деген оору бул
баланы бара жок кылат экен да. Азыркы учурда балам тайтайып отуруп туруштары кыйын, бели ичкери кирип мындай болуп керилип басып калган да. Ошого Алла Тааламан суранып отурабыз, эми баламдын шыпасын берип жакшы болуп кетсе экен деп. Сиздерде өзүңүздө да мүмкүнчүлүк барбы? Бизде өзүбүздө мүмкүнчүлүк жок. Ошого кыргыз элиме кайрылып жаттык эле. Кыргыз элим албетте боорукер бизге жардам бере кетсе экен деп Алла Тааладан суранып отурабыз. Азыркы учурда деле бизге жардам бергендер болуп атышат, баардыгын билип отурабыз, көрүп отурабыз. Баарыңыздарга рахмат. Сомго 254 миллион сом болуп калат экен. Ага биздин мүмкүнчүлүгүбүз жок. Анан бул балабыздын оорусу мышечная дистрофия деп Кыргызстанда ошто коюлду. Биз эки жакка көрсөтүп жүргөнбүз, балабыз жакшы болуп кетет деген үмүт мененчи, бул ооруну мурун кийин укпаганга. Анан генетический анализ тапшырып көрдүк 2025-те, мартта тапшырсак ооба. Ушул оору менен ооруйт деп диагноз койду. Балабыздын буга чейин бир жакшына ойноп күлүп жүргөн күндөрүн эстеп, азыр бул диагнозун уккандан кийин бизге өтө оор болуп атат. Азыр уже балабыз 8ге чыгып калганга тепкичтен чыгышы өтө оорлошуп атат. Өз алдынча отурганда дагы катуу түшүп, өзүн катуу таштап, анан резко турат, мындай турушу кыйын болуп атат, таянып атып зоргодо турат. Уколубуздун аты Элевидис деген укол. Кыргыз элим кайдыгер карабай жардам берип коңуздарчы, ушу балабыздын келечеги үчүн. Балабыз азыр жаш, 8ге эми чыкты. Жакшылыгын көргүбүз келет балабыздын. Өздөрү курактуу, балдар менен ойноп, күлүп, үмүттөнгөнбүз да. Кичинекейибизде 2 кыз, 2 уул дозок деп ошондой үмүтүбүздү актаса экен дейм. Азыр эми сиздерде акча каражаты жок, азыр кандай кылып атасыздар? Акча каражатын өзүбүз сбор ачып чыктык, тууган урук, ушу көргөн эл жардам берип атат. 2 миллиондон ашык акча чогулуп калды. Биздики сумма өтө чоң болгондуктан, өзүбүздүн тууган уруктун күчү жетпеген акча экен. Ошондуктан кыргыз элим кайдыгер карабай жардам берип коңуздарчы. Ушу чоңдордон дагы суранам, президентибиздерден, депутаттардан. Бул акча өтө чоң экен. Балабыз жакшы болуп кетсин деп. Кээде ушу жолдошума көчүп калтабыз, кээде ошо тууган урук, алар дагы колу бошогон убакта ошол жактан да суранат элек. Чоң жактардан, волонтерлук жактан жардам берген, жардам берип коюшуңуздарды суранабыз. Өтө оор экен, бул сумма өтө чоң болгондуктан өзүбүздүн күчүбүз жетпей баратат. Ошого Волонтерлорду чакырасыздар, волонтер ким жардам берем дей турган адамдар болсо келсе болот экен. Азыр эми кандай кадамдарга барасыздар, эмне кыласыздар? Операция качан болот экен же кандай? укол 9 жашка чейин деди. Операция эмес, Укол. Укол Элевидис деген укол. 9 жашка чейин алса жакшы болуп кетеби? Ооба. Буга чейин чет өлкөдө, мына Россияда, өзүбүздүн эле жакын мамлекет Россияда укол алып жакшы болуп кеткендер бар. Алардын ата-энеси менен связыбыз бар. Бир бала укол алды, жакшы. Ошондуктан кыргыз элим кайдыгер карабай жардам берип коңуздар. Биздин балабыз да ошол балдарга окшоп ушул уколду алып басып кетишине. Атың ким? Канчага чыктың? Кандай? 8ге чыктыңбы? Ооруганың билинбей эле турабы азыр? Билинбейт, Балдар менен ойногондо чарчабай атасың? Жакшыбы? Ал эле сайып кетесиң, Бар колунан келген акчасын берип атышат, жардамын берип атышат. Тууган урук, өзүбүз алып кете турган сумма эмес экен да. Сомго чакканда 254 миллион сом өтө эле чоң. Бул Коробка көтөргөндө тартынбадыңызбы? жок. Балам үчүн баарына барам. Балаңызды сактап калыш үчүн эч нерседен таймаган жоксуз. Жок.
дос душман тууган уруу Жок. чын кызыктырбады э? Жок. Атасы көзүнө чечтик ушул экөөбүз укканыбызда эле экөөбүз сүйлөшүп тууган урукка айттык. Эки тарапка тең мен жака, жолдошум жака айттык. Алар деле сумманы укканда чочуду, биз деле корктук. Бирок биз деле балабыздын башка балдардай болуп ойношун, келечекте бир чоң кызмат кылган бала болушун каалайбыз. Ошондуктан ишенебиз биз ушул колду алганда балабыз жакшы болуп айыгып кетет деп.